Record progress. Саламатсыңарбы? Бүгүн биз силер менен future continuous деген чакка токтолуп кетебиз бүгүн. Future continuous деген эмне деген? Келечектеги болуп жаткан кыймыл-аракет ал узак убакытка созулат, Future continuous кантип курабыз? Биринчи сүйлөмдүн ээсин коебуз. Сүйлөмдүн ээси деген ким? Сүйлөмдүн ээси деген ким кыймыл-аракетти жасап жатса, ошону сүйлөмдүн ээси дейбиз. Мисалы үчүн мен, сен, ал. Андан кийин жардамчы этиштерди коебуз. Жардамчы этиш will деген келечекти көрсөтүп турат. Буду дегенге окшош, орусча. Келечекти көрсөтүп турган жардамчы этиш be болуу. Ошого этишти эң негизги этишти кошобуз дагы этишке ing деген мүчөнү улайт экенбиз. Ошондо бизге future continuous убакыт жаралат экен. Мисалы үчүн кандай мааниде болот анда? Мисалы үчүн I will be working from 8 a.m. until 5 p.m. tomorrow. Мен сүйлөмдүн ээси мен, качан? Tomorrow эртең saat 8'den 5'e çeyin. Until деген чейин, 8'den 5'e чейин иштеймин дейт, иштеп жаткан болом. Ошол 8'den 5'тин аралыгында иштеп жаткан болом дейт, Демек, кыймыл-аракет келечекте болуп жатат, бирок бир кандайдыр бир убакытка созулуп жатат, Кийинки сүйлөмүбүз. They will be watching a movie after dinner. Алар кечки тамактан кийин эмне кылышат экен? Кино, movie деген кино, Кино көрүшөт. Кино көрүшүп жаткан болот. Тамактан кийин кино көрүшкөн болот. Кийинкибиз. He will be cooking plov when the guests arrive. Ал эмне кылып жаткан болот экен? Плов жасап жаткан болот экен. Качан? When качан коноктор келгенде. Же болбосо коноктор келген убакытта ал тамак плов жасап жаткан болот дейт, We will be eating food while you will be sleeping. Сүйлөмдөн ошо while'дан баштап которобуз. Пока дегенде, пока сен уктап жатканда же сен уктап жаткан маалда биз тамак жеп жаткан болобуз дейт. Демек, future continuous'та келечекте боло турган кыймыл-аракетти, эгер ошо кыймыл-аракет көпкө созула турган болсо, future continuous'ты колдонот экенбиз. Continue деген уулануу деген, ууланып кыйла убакытка созулган кыймыл-аракетте колдонот экенбиз. Мен мындай кылып жаткан болом десек, сен келгенде мен үй тазалап аткан болом десек, ушундай колдонот экенбиз, ушундай мааниде.